Болуп кадр кетти. Ырыс алды ынтымак. Камера мешает же деп эле. Эмне үчүн Кыргызстанга барып үйрөнгөнгө туура келди? Бул жерде мен ошол Гоарга барып келген сертификаты бир кашы бир аз астыраак, бир кашы бир аз үстүрөөк болуп калыптыр да ошол. Сантехник болгонго жакшы. Сүйүктүү аппаратым деп эсептейм. Тер менен иштеп атасың, кан менен иштеп атасың. Ал болсо корни могул жакта. А мен иштейм ол үстүңкү жакта эле. Кайсыл улуттун салондору? Ал клиенттерим баштары өчтү болушту. Мен өзүмүн бетими мындай азиаттарга тапшыра алат элем да. Бул жактан уже иштейм. Көпчүлүк жаштар ушул программа менен келген. Мне не хватает здесь. Жакында эле Кыргызстанга барып келген бир курбум маршруткага чыксам, кинодогудай сулуу кыздар бар экен деп күлдүрдү эле. Андан сыңары Кыргызстанда акыркы тапта мына ушул сулуулук тармагы аябагандай өнүгүп келатат. Заманбап технологиялар, заманбап ыкмалар колдонулуп дегендей, анын натыйжасында биздин айымдарыбыз, кыз келиндерибиз сулуу, татынакай, өздөрүн мындай ыңгайлуу сезишип дегендей. Ал эми бул тармак Америкада кандай? Негизи эле ошол Кыргызстандагыдай сулуулук салондор бул жакта деле аябагандай көп. Алар америкалыктардын өздөрүнүкү же болбосо ошо дүйнө жүзүнөн бул жака агылып келген мигранттардыкы, ар кайсы улуттардыкы дейле. Бирок ошол кыргыздардын сулуулук салондору бүгүнкү күндө дээрлик жокко эсе. Бирин серин эми аракет кылып башташты. Бирок ошол Кыргызстанда сулуулук салондо иштеп келген кыздар албетте бар. Алар деле ушул жака келип өздөрүнүн тармагында эмгектенгендери бар, улантып кеткендери бар. Анан ошолор кандай шартта иштешет, кимдер менен иштешет мисалы. Мына ушул жаатта бүгүн сөз кылабыз достор. Сиздер болсо Гүлайым Мурзаева YouTube каналын көрүп атасыздар. Эгерде кимде ким менин каналыма биринчи жолу келген болсо кош келиңиз дейли. Албетте өзүңүздүн кандай оюңуз болсо дагы комментарийге калтырыңып, анан эгер ушул видео жаккан болсо анда лайк басып коюңуздар. Эмесе бүгүн биз ушул Америкада жашаган кыргыз кызы сулуулук тармагында эмгектенет жана Америкада мисалы Чикагодо дейли ушул сулуулук тармагында эмгектенгенде эгерде бир иш графиги мисалы 3 күн иштеп 3 күн үйдө боло турган болсо ошол үйдө болгон учурларда дагы үйдө дагы кардарларды тейлешет да. Мисалы кыргыздарды тейлешет. Ошол үйдө болгондо мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде баасы дагы бир аз үнөмдүүрөөк болобу, мүмкүн төмөнүрөөк болобу. Айтор биз бардык суроолорду өзүнөн сурайбыз. Эмесе кеттик. Кандайсыздар? Кандай? Жакшы элесиз, кандайсыз? Келиңиз. Анара деген сулуу кызыбыз. Расолдун кожоеки экен Анара. Ора болбой эле койсоң болмок. Мейли эми. Өзү негизи канча болду келгениңерге? Өзү негизи келгениме 6 жыл болуп калды. Бул жылда 20 жашымда келгем. 6 жылдан бери ошондой Чикагонда өзүң деле жашайсыңарбы же башка жакта да жашадыңарбы? 6 жылдан бери биринчи келгенде мен деген Массачусетс стейтине келгем, штатына, кыргызча айтканда. Анан кийин ал жактан Массачусетс штаттын Кейп-Код деген городогуна баргам. Андан кийин ал жерде 3 ай work and travel программасы менен келип 3 ай жүрүп, анан Нью-Йоркко көчкөнмүн. Нью-Йорктон кийин Флоридада жашаганмын 3 жыл. Анан кийин бул жака келдим. Же отуруңуз. Мен бека өтөрөйүн анда. Отуруңуз. Эки Анаран кой десем болбой. Мисалы макияжга караганда бир аз жоопкерчиликтүүрөөк го. Териге сүрөт тартып дегенде анан америкалыктар буга аябагандай жоопкерчиликтүү мамиле кылса керек. Аны курстан кандай окудуң, ошол жөнүндө берсең? Hairstrok деп коет, ал деген кашты тартасың да, то есть кашты чийип чыгасың, ар бир мындай линия кылыпчы. Ошого биринчи окуганы баргам, ал жерде Фибраус деген
академия деп эсептелет, то есть Фибраус академия, ал жакта эң чоңусу Бранка деген бир киши, ал болсо ушундай микроблейдинг деген кооз бир техника таап чыккан адам. Мен ошонун окуусунда окудум, Чикагодо мастерлер бар, ошол окууну бүтүрүп бул жакта мастер болгондор. Ал окуу деген мугалим менен бет 3 күн окуганбыз. То есть практиканы өтүп полностью ошол эле инструментти кармап, кантип как надо волосики рисовать, да, как именно надо держать, кандай техника менен, ошонун баарын 3 күндө окуп, анан кийин 3 күндөн кийин еще и 6 ай убакыт берилет, ал онлайн курс. 6 айдын ичинде сен ошо дистанционно мугалим менен тапшырмаларыңды үйдө аткарасың, жибересиң, ал текшерет, латексте иштеп, ошол эле биринчи күнү там бир волосикти тартып, прям ар деталин текшерип, өткөзүп, 10 уровневый курс болчу, да. Ошол 10 уровеньден өтүп, анан кийин дипломумду алып, сертификатымды алып, анан кийин секин-секинден ошентип иштеп баштадым. Ал жумушка өзү негизи да бул деген аябай серьезный жумуш, аябай американецтерге, тем более сен деген адамдын тери менен иштеп атасың, кан менен иштеп атасың, да. Тем более микроблейдинг ал деген сен кадимкидей эле адамдын терин бир аз кыркып, тешип, ошентип краска киргизесиң, да, пигмент киргизесиң адамдын теринин ичине. Ошондуктан иштерден алдын ошо сертификатты аласың, анан кийин онлайн дагы blood-burn тест деп коет. Ал акчасы көп деле кымбат эмес, где-то $50 чейин ошол тестти өтүрүшүң керек. Бирок ал жакта деген сенин ошол жумушка киришиң деңгээлин текшеришет. Даярсыңбы, даяр эмессиңби дегенде американецтер, то есть Америкада определенный уровеньде болушуң керек ал жумушту башташ үчүн. То есть ошол эле перчаткини кийүү, как это канчалык бул маанилүү экенин да, ошо жумушту баштаардан алдын сен дагы бир тест өтүшүң керек. Ал деген онлайн тест. То есть бул жумушту баштаардан алдын сен определенный уровеньге жеттиңби, жетпедиңби деген деңгээлиңди текшере турган тест. Ал жакта деген ошол эле бул жумуш аябай сиз айтмакчы тер менен тер, кан бардык ушундай важный нерселер менен байланышкан жумуш. Ошондуктан ал тестте сен деңгээлиңди текшерет, сен даярсыңбы бул жумушту баштаганы, даяр эмессиңби, ошол эле септиктерди, антисептиктерди, то есть иштеген жериңде бардыгы таза болуш керек, бардыгы обматанный болуш керек, фольгага, да. Допустим, адамдын кашын жасап алып, перчатки менен барып, телефондун кармаганы андай нерсе болбойт дегенде, сен кан менен иштеп атасың, кан как бы испаряется, бул жериңде кан болбосо деле, по-любому сен кан менен иштеп атасың, анан барып телефонун кармайсың, сен билбейсиң, ал адамда балким бир оорусу бар, да, бардык нерсе ошол кан менен жугат, да. Ошондуктан ошол аябай важный болгон үчүн ошондой тест бар. Ошол жерде полностью где-то 4 барак, то ли 5 баракты полностью окуп чыгып, и ошол баракка окуганыңдын знанияңы уже текшерип, тест сдавать этип, ошентип ал сертификатты аласың, blood-burn сертификатты алып, уже мен биринчисинде эмне кылгам, мен салон издеп баштагам, кайсыл салондордо ушул мастерлер керек экен деп. Ошо бир салон табып, ошол жакта мен биринчи кадамымы баштагам десем болот. Америкалыктар келип кандай менен жасап атасың, сен кармаган инструменттериң тазабы, мындай сурашабы, текшеришеби? Америкалар алар ишенишет, алар аябай ишенишет. И биринчиден в основном эгер кыргыздар менен американецтерди сравнивать этсек, биздикилер аябай немеде щепетильные. Эмне кылып атасың, кантип эмне деп аябай мындай любопытный болуп экенбиз, аябай меме кылышат, карашат. Американецтер келишет, жатып беришет, тарткан формаңа дагы макул, бардыгы менен мындай сага ишенишет да, мындай могул жак мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр, кичине оңдоп койчу деген нерсе жок. Сен тартып бердиң, мелип бердиң, значит так и должно быть деп эле макул болушуп процессти баштайбыз. Американецтер менен намного легче да.
ооба алар себеби дегенде ушундай салондо иштеп аткандыгыңан мындай мастер экен деп эле мындай ишенишет да. Сенде биз деле бир жакка барсак андай ишенебиз го, врачка барсак өзүнүн жумушун билет, ошого дагы врач депчи, ошого дагы доктор деп. Ошондой эле нерсе бул жакта дагы. Мен окуган окуунун берген знаниялары аябай эле жакшы эле таасир тийди. Сравнительно американецтер өзү негизи красота жактан көп деле Кыргызстанга салыштырмалуу бул жакта красотага көп деле андай маани беришпейт деп деле айтсак болот. Андай мен өзүмүн бетими андай азиаттарга тапшыра алат элем да. Бир азиат же орус бирөө жасаса депчи. Анда американецтердин өздөрүнүн колунан билбейм, көп деле шыгы жок десем деле туура болот болушу керек. Ооба. Булар сантехник болгонго жакшы. Да. Ошол. Негизи эле Америкадагы салондордо, мисалы, кайсыл улуттун салондору мындай сапаттуу деп кабыл алышат. Америкалыктар өздөрү кайсыл улуттун салондоруна барышат. Америкалыктардын салондору барбы? Ооба, америкалыктардын салондору бар. Бирок менин көз карашым боюнча бул американецтер көбүнчөсү ошол орустарга салондоруна барган жактырат деп ойлойм. Себеби биздин ошо СНГнын эле адамдардын салонун ачса деле биз аябай ошол декорго маани беребиз, ичтеги мындай атмосфера, ошол нерселерге аябай мындай көз карашыбыз бир аз башкачараак да, мындай кооздукту жакшы көрөбүз, бир нерсе мындай неме болуп турса, жылтырап турса, жакшынакай болсо, коз көрсө, албетте любой эле клиентке ал нерсе жагымдуу. И плюс биздин адамдар, СНГнын адамдары дагы бул тармакта аябай жакшы жасайт дейм да. Мындай кашты жакшы жасайт баардык эле нерсеничи. Ошол эле чачты деле кырккан парикмахерлер деле жакшы өзүнүн жумушун жакшы билишет деп айтсам болот. Жүрүңүздөр, анда мен сиздерди өзүм бөлмөмө алып чыгайын. Кеттик достор. Анаранын иштеген бөлмөсүнө чыгабыз. Экинчи этажга келип туруңуздар. Ушул жака Анарага каш жасатканы. Вау! Бул жак өзүнчө бир салон го я. Мынакей. Салон. Бул оозго жасаган пигменттерим. Ар кандай разновидности. Мен пигменттерим ар дайым топ качестводун пигменттери болуп эсептелет. Ошол Permablend колдоном. Ал деген аябай true to color деп коебуз англисче айтканда. Ал деген кандай биринчи процедурада кандай алса, ошентип и заживать этет. Примерно где-то 30% эле осветление болот. Бул жерде мен ошол Гоарга барып келген, мастер-классына барып келген сертификатым, бул жакта ошол эле Фибраустун сертификаты, дагы көптөгөн сертификаттарым еще эле элекмин. Себеби дегенде аны уже салонума сактап жатам. Салон ачканда да. Бул жакта деген тоже картинка кылып распечатала. Себеби дегенде көп келген клиенттерим сурап калышат, мен кашым, өз кашым жоголуп калбайбы депчи. Мен деген получается эгер жакындан көрсөтсөк, мына үстүңкү неме layer эпидермис деп коет, эпидермис. Мен эпидермистин бир гана 0,2 эле катмарына кирем, ийне менен деп койсок болот. Ошондуктан бул эгер көрүшүңүздөр боюнча адамдын чачы ал аябай терең, аябай астыда болуп, корени аябай астыда да, ошондуктан бул эч кандай кашыңыздардын жолугуна эч кандай себепкер болбойт. Ошондуктан биздин кашыбыз, могу үстүңкү каш болсо, ал болсо корени мол жакта. Мен иштейм, ол үстүңкү жакта эле иштейм. Ошол бул жактарда сертификаттарым, камера, пигменттерим бул жакта жарым эле пигменттерим, в основном
оозго колдонгон пигменттерин бул жакка коюп койгом. Калгандары баардыгы ушул могул жактагы бир ящикте. Ал жакта дагы барбы? Ооба. Процедура могул массажный столикте болот. Үстүнү албетте бунун могул жагын пленкалайбыз, дегенде мен краска тийбеш керек, эч нерсе тийбеш керек. Үстүнө мондой жайып бул жактан уже иштейм. Мисалы, сен салондо дагы иштейсиң, анан ошондо үйдө дагы иштейсиң, Ооба. Канча күн салондо, канча күн үйдө? Бирде үйдө көбүрөөк болуп калат, бирде салондо көп күн иштеп калам. Менин клиенттеримен көз каранды. Кээде бул жакта көп болуп калат, кээде салондо көп болот. Или же даже бир жума үйдө эле иштеп калышым мүмкүн, ошондой болот. Бир кашты жасаган процедура канча убакытка созулат? Бир кашты жасаган процедура максимум 2,5 саат алат. Ал 2,5 сааттын ичине ошол эле кашты обезболивающий крем менен обезболивать этебиз. Ал деген 20 мүнөттүк убакыт алат. Плюс эскиз тартабыз. Ошонун баардыгы ушу 2,5 сааттын максимум 2,5 сааттын ичине кирилет да. Негизи каштын өзүнө эле пигментти киргизген где-то 45-1 саат убакыт алат. Перманентныйдан каштан башка сиз дагы эмнелерди кыла аласыз? Мен перманентный макияж жасайм. Ал макияжга ошол эле каш кирет, ошол эле айлайнер, то есть это стрелочки, мезличнички, это мезличнички деген ал кирпиктердин ортосуна мындай линия кылам. Анан кийин оз губы. Кимисине көбүрөөк кайрылышат? Кашкабы, озгобу? Көбүнчөсү азыр кашка кайрылып башташты. Кашка микроблейдинг эмес, микроблейдинг деле айтмакчы жасайм. Ал деген волосковый, кыргызча айтсак, орусча айтсак, пудровый бровки. Азыр мен ошол Майамиден үйрөнүп келдим. Жаңы техника, пудровый бровки, fluffy brows деп коет. Ал ошол эле 0,2 миллиметр киргизем. И зажившие бровки аябай естественно, аябай натурально, аябай жакшы көрүнөт да. А микроблейдинг ал деген кожаны бир аз кесип, и бир аз углубление болот да. Ошондуктан азыркы менин клиенттериме мен өзүм эле өз карашым боюнча эле сунуштарым айтам. Пудровый эле бровки кылгыла, дегенде ал носкасы деле жакшы, 2 жылга чейин носить этилет и өчүп калат, анда уже рефреш кылып, то есть обновлять этип кайра келишет да. Кыз келиндер баары сууланабыз, кайсыл жерде болбосун, татынакай болгубуз келет. Кайсыл салондорго барышат көбүнчө? Көбүнчөсү менин оюмча, эми ар бир адам ар кандай, кээ биркиси может салонго барганды жактырат. Бирок биздин көп эле кыздар ошол үйдөн эле жасап башташты. Ошол эле тырмак болобу, чач болобу, даже бир кыргыз кыздарыбыз салон ачты болуш керек да. Үйгө деле, салонго деле барат го дейм. Бирок менин оюмча үйдө жасагандар алар бир аз арзаныраак жасайт. Себебинде бул жакта ошол эле менин тармагымды алсак, салондо мен американец, салондо өзү негизи американецтерди принимать этем, алардан ошол эле кашка $600 алам. $600 алам, а үйдө мен биздин кыздарга 300, 200 биринчи процедурасы, $100 экинчи процедурасы. Салондого негизи ачып алыптырсың, салонуң уже бар экен, бар деп элестет да. Эми ушул салонду эле мындай бир сыртка бир жерге чыгарып, атын анара деп жазып коюп, кандай пландар? Алдыдагы пландарым ал деген салон ачуу Америкада жана ошондой эле бул жактын алдыңкы мастерлеринен болуу. Ал менин кыялым. Буюрса ал күндө эле келет, алга аябай мен өзүм уже көрөм ошондой адам катарычы. Салон ачып, уже адамдарды иштетип, ушундай эле столдорду чоң салонума 4-5 тизип, адам кыздарды алып, иштеп, общий ушундай өзүм командам болсо деп кыялданам.
кызыктуу окуялардан ошол бул жерде микроблейдингди окуп бүтүп анан кийин Кыргызстанга барып, ал жактан растушевканы үйрөнүп келип, аябай духум менен келем. Прям азыр барып Чикагонун баардык кыздарына каш жасап баштайын депчи. Ошентип келип, биринчи эле подружкама каш жасайын деп чечем. Ал деле аябай ишенип келет. Ал менин биринчи клиентим болуп эсептейт, еще дагы анан акча алам деп коюпчу. Мынча кылатам деп. Ошентип келип, ал подружкама кашын чиебиз. Анан кийин ал утуруп эле айтат. Ал дагы аябай кашка аябай маани бере турган адам да. Үстүрак болуп атат, анара карасаң үстүрак эле болуп атат. Мага баардыгы эле түздөй сезилет да. Ал болсо жок үстүрак десе. Ну, зажившие брови потом получились такими, что бир кашы бир аз астыраак, бир кашы бир аз үстүрак болуп калыптыр да. Ошол кызыктуу окуя болгон мага. Жакшы дагы опыт болгон. Ал заманда мен башкача бир техника кылат элем. Мындай бумажканы алып, анан кийин эки жакты симметричности текшерет болчумун да. Анан кийин ошодон кийин уже видеолорду карап, өзүм үйрөткөн эжекемден дагы сурап, кантип симметричности жакшыраак кылса болот деп. Азыр жип колдоном. Жипти алып туруп эле ортосунан карандашты чийип, анан кийин прям түз болуп, сон болуп мындай белгилеп берет да. Ошол ар бир ошибкадан бир сабак аласың дегендей, ал ошибкаман да сабак алгам. Азыр ал подружкама айтам, ал татуажым өчсүн, кел, мен уже жакшы жасап калдым. Жаңыдан жасап берем деп. Ал дагы, ооба, мен азыр үстүнөн кичине тоналка коюп койтам деп. Ошо. Ошодон кийин дагы ошол болду. Анан кийин дагы бир клиентим кашын бир аз карараак кылып коюпмун. Ошол экинчи бир смешной не деп койсом, окуя болду да. Анан кийин ошол түшүндүм, то что канчалык клиент бир нерсени каалабаса деле, сен өзүңдүн мастерской. Мен ал убакта эми эле, то есть башталгыч мастер болуп, ошол растушевка жактан клиенттин деле желанияларын учитывать этип, көп эле учитывать этип коет элем да. Мындай карараак болсун десе, карараак акация хочет деп эле карараак кылып коюп, анан в конце мындай карараак болуп калып да. Ошондуктан азыр мен айтам, то что бул ушундай болот, мага ишенгиле деп, в основном өзүмдүн деле билимиме биринчи орунга коем да. Мурда деген новичок болуп эле клиентимдин каалоосуну биринчиге коюп, значит, ошондо окшойт деп эле мындай дагы үйрөнүш керек го мага деп мен болуп коет элем. Азыр да ар бир ошибканын үстүнөн сабак аласың дегендей. Ошибка болбосо, то есть алдыга да жылбайсың. Ошондуктан ал ошибкаларга мен бир гана ыраазымын. Каш уже ал клиенттерим каштары өчтү болуш керек. Күзгүдөн карап мени жаман көрбөй атат болуш керек. Жаман көрсөңөр кечирип койгула да. Кайра келгиле. Ооба, кайра келгиле. Оңдоп берем. Ошо. Кандай аппараттар менен жасайсың? Азыр аны көрөт экенбиз да. Мен деген бул аппараттын аты Шаян. Буну мен сүйүктүү аппаратым деп эсептейм. Себеби дегенде жумушун аябай сонун аткарат да. Бул машинка атайын пиксельный эффектке создавать эткен машинка. Бул машинка менен дүйнөнүн алдыңкы мастерлери иштешет. Канча турат? $500 турат бул машинка да. Анан кийин ошо машинканы алабыз дагы и ар бир клиентке өзүнүн disposable одноразовый ийнеден колдонобуз. И обязательно машинка деген полностью жабылыш керек. Алга мен деген мондой медицинский атайын жаба турган пленочный каверларды колдоном. Буну тоже үстүнө киргизип, анан кийин бул менен фиксация кылып эч жакка жылбасын деп алдыңкы баш жагыны катырып, анан кийин уже клиентти жаткызып, эскизди биринчиден эскизди жасап, уже ушинтип жумушка приступать этебиз. Ушундай, анан бул көп деле во время процедуранын ичинде клиенттер муктап деле калышат, себеби бул машинканын звугу почти жок. Аябай
мындай сонун машинка. Будан башка дагы башка машинкаларым бар. Алар линейный эффект үчүн, то есть линейный эффектке мен линейный машинкаларды колдоном. Ошо өзү негизи эки тур машинка болот. Бириси пиксельный, бириси линейный. Ал линейныйга мен ошол эле оозду жана көздү жасайм. Сүрөт жакшы тартам деп койсом болот. Кичке мен ошо сүрөттөн жакшы болчумун, черчениядан жакшы элем. Азыр сестренкалар менен кийин сестренкаларым баары лицейде окуп чыгышкан да, ошо черчениядан эжеке кечке мени анара деп мактап турат экен. Да, ошону айтып калса күлдүм эле. Ошо черчениядан жакшы болчумун. Анан кийин азыр деле мына реснички жасап баштадым. Прям ар бир ресничканы жакшы көрөм да, прям мелкая работа такая, но прям в удовольствие мне. Эгер мындай в общем алып көрсөк, ал тоже кичке мен тиккен жакшы көрөт болчумун. Сестренкаларыма, куклаларыма кийимдерди тегип, сестренкаларыма кийимдерди тигип, эшикке алып чыгып, жасандырып. Өзү негизи кичке мен ошо сулуулук жакка аябай жакын болчумун. Сестренкаларым чачтарын кылып берип, челкаларын кылып берип, анан кийин кылып берип коюп, эртеси күнү алардын подружкасы келет, меникин да кылып бериңизчи деп. Азыр ошентип ошол ичимде болгон нерсе, ошол кесипти тандадым да, ошондуктан мага аябай жагат. Прям клиентим келип, ошо эскизди жасап, кашын жасап, процесске киреректен алдын эле уже колум кычыш баштайт. Тезирээк эмне кылсам экен депчи. Өзүңдүн жөндөмдүүлүгүң, өзүңдүн талантың, көдөнүңдө, жүрөгүңдө эмнени кааласаң, ошол кесипти тандап алсаң, ошондо ийгилик жаралат да, бири-бирине келет. Анан биз ага койбой эле акча бул жакта көбүрөөк, биз ошого окушубуз керек деп анан өзүң жүрөгүң башка жакты каалап атса да башка жакты тандайсың да, мүмкүн жашоо шарт ошого. Анан ошондо мындай майын чыгара албайсың. Ошондо иштейсиң, бирок ошол жумушту башкалардан дагы жакшы жасай албайсың да. Мындай салыштырмалуу аракет кылып эле мүмкүн изденип кичине не кыласың, бирок жүрөгүң менен рахаттанып жасаганда өзү эле ийгилик жаралып калат. Ушунда башталганда, бул жумушту бул кесипти баштаганда сразу эле акча көп табылып кетпейсиң, бирок анда анысына да карабай мага аябай удовольствие алып келчү да. Дос кыздарым баары эле ошо айтиге кетишип, бир жагынан тоже ойлонуп барасыңдар, ар кандай сомнениялар болот деп адамбыз. Же мен дагы кетсемби, ал жакта акчасы жакшы экен деп. Бирок кой, мен бул жумушту баштадым акырына чейин. Еще мындай бир эле шаг аттадым депчи. Дагы көп шаг кылыш керек, чтобы мен каалагандай, өзүмө каалагандай будущее создать да. Өзүмө шарт түзүп, клиенттеримди, адамдарды бактылуу кылган, ал мага аябай эң сонун рахат деп койсом болот. И дагы бир эмнеси жагат ошол жумуштун. Өзүм шефмин. Каалаганда өзүм графигиме карап клиенттериме жаздырып да. Ошол жагы да жагат. Кантип келдиңиз ошону? Качан келдиңиз? Сиз Кыргызстанда үйрөндүңүзбү, бул жакта үйрөндүңүзбү? Мен бул жакта үйрөндүм. Өзү негизи сулуулук жакка аябай жакынмын. Өзүм сулуу болуп жүргөндү жакшы көрөм да. Ошон үчүн сулуу өзүңүз дагы. Да. Өзүм негизи кантип келгем. Өзүм кашым жасагым келип, мастер издеп баштагам. Анан кийин бир LA'де Дариола деген орус мастер бар. Тоже иммигрант да, бизге окшош эле келген, бирок ошонун кылган жумуштарын жактырып, жумуштар аябай кооз болчу. Өзүмө да кыялданчумун, вау, буну кылыш аябай кыйын болсо керек. Мен деле ушинтип кылсам кандай сонун депчи. Ошол биринчи ой болуп баштаган. Ошол чын айтсам ошол аял мага Сиз таасирленипсиз да ошол? Мен ал аялдан таасирленип, анан кийин ал аялга барам, кашым жасатам, аябай бактылуу болдум. Себеби дегенде чын эле биз аялдар азыр тем более 21-кылым баардыгыбыз сулуу болгубуз келет. Баардыгыбыз кашыбыз болсо там готовый да. Эртең менен туруп деле кашың бар, бассейнге барасың, суу бетиңе чачырайт, кашың өчпөйт, кашың там агып кетпейт. Ошол жагынан аябай бактылуу болгом да. Вау, ушул нерсе канчалык мындай рахат алып келет экен адамга карачы деп, кийин өзүм дагы уже изденип баштагам. Бул жумушка келиш, ал Дариоладан мен качан бул жумушка келерден алдын 3 жыл мурун ошо өзүм кашым жасаттырып,
анан ага чейин кечки ичимде бар болчу да, кандай сон болсо керек, мен бир күн ушул нерсени кылгым келет деп. Анан кийин жумушта деле отуруп аябай кыялданып, бумажка алып ошо каштарды чийип, аябай ушинтип отурганым эсимде да. Анан бир күнү мен деле ошондой болот болушум керек деп аябай. Бирок ошол деле күн келет экен. Негизи бул жумуш аябай менин оюмча адамдын неси болуш керек деп ойлойм да. Себеби дегенде бул адамдын бети менен иштеп атпайсың ба? Жоопкерчиликтүү, ошон үчүн аябай. Жоопкерчиликтүү жумуш аябай. И плюс ага ичиңде мындай храбрость керекпи дейм да. Бирөөнүн бетин алып алып эле мындай чийип тартып, это с тобой Мисалы өчүрүп койсоң дагы кетпейт деген өчүрүп койсоң дагы кетпейт. 2 жыл ошо менен жүрүш керек адам. Ал нерсеге дагы храбрость керекпи дейм да. Жакшы, Америка тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз? Мен биринчи Америкага келгенде 2 подружкам менен келгем. Ошондо 3 кыз болуп келгенбиз. Ал подружкаларымдын достору бар болчу. Алар бизди Нью-Йорк аэропортунан тосуп алышкан. Тосуп алып, бардыгын бизге организовали. Ошентип келишим жакшы эле болгон. Келип бул жака жайгашым жакшы эле болгон. Анан кийин уже историянын баары башталат. Да, анан кийин ошол мен Work and Travel'ден job offer'ым Dunkin' Donuts'та болчу. Кассир болуп иштешчүм. Бирок бул жерде кассир дегенде кассиринг колду да жүйт экен, кассиринг кассада болот экен, кофени да жасайт экен. Анан кийин ошентип иштедик 3 ай Dunkin' Donuts'та иштеп, ал жакта билесиңер токочторду сатат. Анан кийин завтракыбыз токоч болсу, түшкү обедибиз токоч болчу, кечиндеси деле үйгө токочтордон ташып алып барат болчук досторубуз менен. Ошентип 3 ай ал жакта иштегем. 3 айдын ичинде 10 килограммга семиргем, токочторду жааттым. Өзүм деле билбей калдым. Негизи Америкада семиресиң, токоч жебесең деле? Да. Ошентип семирип өзүм байкабапмын, семирип калганым. Үйдөгүлөр менен сүйлөсөм эле, не болуп калыпсың депчи, шарик болуп калыпсың го мынтип, не болсо жарыласың деп. Ошентип биздин максатыбыз негизи 3 айга келип, бул жакта жакшы акча жасап кетишибиз болчу да. Ошондуктан подружкаларыбыз менен экинчи жумуш издеп баштадык. Экинчи жумушубуз ал деген housekeeper болчу. Housekeeper болуп, где-то 1 айдай иштедик окшойбуз. 1 айдай иштеп, анан кийин Hollister деген магазин бар. Молодежный магазин. Ал жакта 3 айдын ичинде 3 жумушта иштеген успели. Ошо Dunkin' Donuts, Hollisterде иштедик. Анан кийин деген housekeeper болуп иштедик. Анан кийин деген эң акыркысында мен дагы 1 ай McDonald's'та иштеген убактым болуп калды. Ошентип анан подружкаларымды узатып өзүм калдым. Бул жакта алар кетишти Кыргызстанга да. Алар Кыргызстанда Ош шаарынан болом. Лицейде окугам. Өзү негизи Америкада жашоо менин кыялым болчу. Кичкейимен эле ошо американский клиптерди көргөндө ушул жакта жашайын депчи. Ошо мысли реализуются дегендей азыр ушул жакта жашап жатам. Work and Travel менен келдим. Work and Travel менен келдим. Себеби мен кимди чыгарсам баары эле эжем неге сиз сурабайсыз, кайсы программа менен барды, кантип барды дейт да. Мен эмнеге сурабайм, анткени ошо көпчүлүк жаштар ушул программа менен келген. Ошон үчүн аны айтыптырыштын уже кажети жок да. Ошон үчүн баардыгы кимди тартсам ошону Work and Travel менен келди деп биле бериңиз. Сураштын кереги жок да. Бара элексиң ошодо, 6 жылдан бери бара элексиңби? 6 жылдан бери барып келдим уже. Да, 1 жолу барып келдим. Ата-энемди көрүп, сагынычымды таркатып. Келгиң келбей? Келгим келбей. Кыргызстанда, родина есть, родина. Там очень тепло. То есть именно вот то, что родители рядом, на душе так спокойно, да. Бир эле Американын кемчилигин айтып кетсем, бир эле Американын кемчилиги менин көз карашым боюнча бул ошо ата-энем алыста болгону да. Ата-энең жаныңда, тууган уругуң жаныңда болсо, ал нерсеге эч нерсе жетпейт экен. Ошону могу твердо сказать, вот это вот
мне не хватает здесь. Потому что родители вдали, да. Ооба эми азыр күн сайын телефондо сүйлөшкөндө деле ал ата энең жаныңда болгондогу сезим, андагы тынчтык башкача, Өзү негизи мага 6 классымдан эле ата энемден бир аз алыстап баштапмын. То есть лицейде окуп, анан кийин универге кетип, анан кийин сразу эле универден кийин бул жакка келип, азыр кадимкидей вот ощущается, да, мындай сезип жатам, то что дагы деле ошол ата энем койнунда эркелеп, ошондой. Үйдө кичүү кыз эмессизби? Жок, кичүү кыз эмесмин. Чоң кыздардан чоңсумун. Да, менен алдын байкем бар, анан кийин мен, анан 3 сестренкаларым, сиңдилерим, анан кийин 2 братишкам. 7 үй бүлөлүүбүз. Жакшы. Азамат, мынтип үйдө деле шарттарды түзүп алыптырсыз. Чоң рахмат айтам. Кардарларыңыз көбөйө берсин. Анарага келгиле. Аябай сонун мастер, Анаранын работаларын, жумуштарын Instagram баракчасына кирип көрсөңүздөр болот. Сизге дагы келгениңизге аябай рахмат. Келип аябай жакындан таанышканыбызга аябай сүйүндүм. Буюрса мен өзүм айтып кеткендей эле ошо пландар көп. Буюрса иншаллах ошо салон ачканымда дагы келип главный гость болуп кетесиз иншаллах. Буюрса. Достор, баарыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат айтабыз. Эгерде сиз ушул видеону акырына чейин көргөн болсоңуз, анда эмне дейбиз? Сак саламатта болуңуздар. Дагы кийинки видеолордон көрүшкөнчө, ушул видеодон кийин өзүңүздүн оюңузду, реакцияңызды билдириңиз. Сиздер менен Гүлайым Мурзаева каналы болдум. Жана мен Гүлайым Мурзаева, өзүм Анара, биздин мастер кызыбыз.